Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң улуттуу спорттук маареке миңдеген жыл мурун Зевс кудайына арналган диний салт болчу. Оюн зоок майрамы катары өткөрүлүп, Грециянын Олимпия жергесинде биздин заманга чейин 776 жылы башталган. Бул жыл грек календарынын негизи катары эсептелип, убакытты 4 жылдык араларга бөлгөн. Ал 4 жылдыктарды Олимпиада деп аташкан. Бул салт кийин Олимп оюндары аты менен дүйнөгө таанымал болду. 1-13 Олимп оюндарында бир гана дисциплина боюнча спортчулар жарышкан. Ал 600 тапан аралыкты чуркоо мелдеши болгон. Андан кийин гана кирген бокс, ат жана ат араба үстүндөгү жарышуу, панкратион жана башка спорттук мелдештер көптөгөн жаңы спортчуларды кызыктырды. Биздин заманга чейин 391 жылы Феодосий аттуу Римдин императору Олимп оюндарын токтотуп койгон. 1896 жылы салттуу оюндарды жандандырып, Грециянын Афина шаарында жаңы доордун Олимп оюндары болуп өттү. Бүгүнкү күндө эбегейсиз чоң кышкы жана жайкы Олимпиада оюндары дүйнө жүзүндөгү миңдеген эң мыкты спортчуларды чогултуп, миллиондогон күйөрмандарды кызыктырат. Бул чыгарылышта кыргыз жеринде төрөлүп чоңоюп, спорт менен машыгып, Сеул Олимпиадасынын чемпиондору жөнүндө айтып берели. Карапайым кыргыздын кызы Мария Кулчунова СССРдин курама командасынын катарында 1988 жылы Түштүк Кореяда болгон Олимпиадада жеңил атлетика боюнча алтын медалга арзыган. Мария Жумабаевна Сеулда 400 метр аралыкка чуркоодо олимпиадалык рекорд койгон. 1961 жылы Бишкекте туулган Сергей Фокин СССРдин олимпиадалык футбол командасында ойногон. Ошол эле Сеул олимпиадалык оюндарында Союздун курама командасы 1-чи орун ээлеген. 90-жылы Италияда футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат болуп өткөн. СССРдин футболисттери финалдык топко жетпей калган. Бирок Фокин дүйнө чемпионатына катышкан жалгыз кыргызстандык спортчу. Бүгүнкү чыгарылыштын башкы каарманы Токио Олимпиадасына жолдомонун ээси, грек-рим түрүндөгү күрөш балбаны Атабек Азизбеков. Ал силерге мыкты спортчунун 5 сапаты жөнүндө айтып берет. Спорт дүйнөсү бул эмгекти талап кылат деп эсептейм. Көп эмгектенген адам ошо спорттун туу чокусуна бат жетет деп эсептейм. Анткени 10 жыл деле тренировка кылып, бирок эмгектенбеген адамдар, мындай орто спортсмендердин арасында жүргөндөр бар. Бирок жакшы жана туура эмгектенген спортсмендер бар. Ошолор мындай кандайдыр бир жолдор менен мындай жеңишке жетишип аткандар бар. Бул ар бир жеңиштин үстүндө бул талыкпаган эмгек турат. Ошондой эле биздин келе жаткан муундарыбызга да айтарым бар эле, ошо талыкпай эмгек кылыш керек. Кандайсыңар? Менин атым Атабек Азизбеков. Ушул Талас областынан болом. Силерге окшоп, кичинекей кезинен ушу Олимпиаданы утсам деген үмүтүм бар болчу. Кудай колдоп, азыр ошо 2020 жылы боло турган Токиодо Олимпиада оюндарына дайынданып атам. Өзүм карапайым эле үй бүлөнүн баласымын. Силерге окшогон ушундай бир залдан барчовкасы жок, носки менен тренировка кылып, убагында 7 класска чейин биздин өзүбүздүн айылда зал жок болгондуктан 30 километр ошо суббота воскресенье агайлардын караколго барып тренировка кылчумун. Барып келип. Арал айылынан Каракол айылына чейин автобус менен барып, 2 күн тренировка кылып, кайра понедельник келип калчумун. Кудай буйруп, спорт школага өтүп кеттим. Жакшы бир тренерге туш келип турум.
Калилов Жусуп деген. Азыр дагы деле ошо сборныйга чейин ошол агайдын колунда иштеп келатам. Баса белгилеп кетсек, ошо спорт школго өтө элек кезде Каракол айылына караштуу ошо залдын машыктыруучусу Дүйшекеев Байсейит агайдын колунда тренировка кылган. Азыркы учурда канча медалыңыз бар? Чынын айтсам санай элекмин. 60-70 барго дейм. Кадеттер арасында Азияны 2 жолу уткам. 2011 Таиланд, 2012 Бишкек. Андан кийин Кубок Карелин деген бар, бул багы жаштар арасында дүйнө жүзүнөн келет, Москвада өтөт. Чемпион болгом 2011-жылы. 2012-жылы чемпионат Азиядан кадеттер арасында 1-чи болдум. Чемпионат мира Бакудан 3-чү болдум. Ошо Карелинде финалда уткан орус балага 1 жылдан кийин чемпионат мирадан барып утулуп калдым. Полуфинал. Андан кийин бул ар бир спортсмендердин жашоосунда ар кандай болот экен, бул травма деген нерсе. Бул ошол жерде отурган баардыгыңарга кааларым ошо травмадан алыс болуңар. Бутуман травма болуп 1-2 жылдай жакшы выступать эте албай калдым. Бирок чемпионат биякты утсам дагы чет элден чыгып ута алган жокмун. 2013-2014 мындай результат көрсөтө алган жокмун. 2015 уже чоңдор арасында болдум. Жаштар арасында уже карьерам бүтүп, чоңдор арасына өтүп баштадым. Эң кыйын сопернигиңиз ким болду эле? Ар бир чемпионатта болот. Ар бир бул чет элдеги мындай мелдеште мен ойлойм ар бир ошо чыккан бала бул кыйын депчи. Анткени ал жерге бул атайын Кыргызстандан бир канча миң километр учуп баргандан кийин утулам деп эч ким чыкпайт. Жана ошондой эле ал жака мага окшогон дагы балдар келет. Мындай бул слабый, бул кыйын деп бөлө албайм. Мен үчүн ар бир менен күрөшүмдө чыккан соперник кыйын болуп эсептелет. Сиздин эң жакшы күнүңүз кайсы күн болду эле күрөштөн? Эң жакшы күнүңүз кимди утса эле эң күчтүүнү? Ар бир утуш ошо спортсмен үчүн бул эң жакшы күндөрдүн бири деп эсептейм. Азыркы учурда мен үчүн акыркы ошо жакшы күндөрдүн бири бул Токио Олимпиадасына лицензия алган күн деп эсептейм. Бирок ар бир жеңишке жеткен күн мен үчүн жакшы күндөрдүн бири деп эсептелет. Эң биринчи медалыңыз кайдан алдыңыз эле? Алгачкы эң биринчи медалым ушу Бакай Ата районунда Асылбеков деген турнирден 3-чү болгом. Ошол мен үчүн эң биринчи медалым болчу. Октябрь айынын 27-синен 30-на чейин Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт сарайында бокс боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионаты болуп өттү. Чоң спортто бул өзгөчөлүк аябай керек. Ошондой эле бул ар бир стартка дайындануу бул өзгөчө болуш керек. Анткени элден өйдө болом деген спортсмен ар бир өзүнүн баскан кадамына, ойлогон ой максатына, койгон настроюна өзгөчө дайынданып, алдыга умтулуш керек. Тренер сага 10 жолу кыл десе, сен ошол балдардан өзгөчөлүң 12-13 кылсаң, бул мындай жакшы жеңиштерге жетүүгө жардам берет. Сиздин эң биринчи соревнованияга чыкканда кандай сезимдер болду эле?
эң биринчи бул мелдешке чыккан күнүм баарыңар деле болсо керек. Кайра туалетке баргым келип, денемен жөргөмүчтөр чуркаган. Мандраж болгондуктан. Сколько раз вы становились чемпионом Кыргызстана? 2 раза среди кадетов, 2 раза среди молодежи и 5 раз по взрослым. Сиз кайсы жактан билим алгансыз? Ошо Арал айылында азыркы коммунизм Касымкул Нанаев атындагы орто мектепте билим алып, андан кийин спорт школага барып, ошо Шерал Сыдыков атында мектепте окудум. Сиз чемпион болгон чейин башыңыздан кандай кыйынчылыктар өттү эле? Бул күрөш спорту аябай оор, башка вид спорттолорго караганда аябай кыйынчылык болот. Бул жерден эң биринчиден тарбиялуу болуш керек. Сыртка баспаш керек. Жана ошондой эле башыма эмне деген кыйынчылыктар гана келген жок. Ошо эң биринчиден ошо спорт деп жүрүп, бага ата-энеңден алыс өзүнчө жашайсың. Мен үчүн ошол өзүңдүн ата энеңден алыс туруп, ушундай оор спорттун бири менен машыгуу ушул чемпион болгончо мындай кыйын сезилди. Бирок ушул чемпион болгондон кийин, баягы мелдештерди уткандан кийин баары башыңан өткөн кыйынчылык, баягы тренировкада алган кыйынчылыктын баары бир момент унутулуп калат экен. жыйырма биринен 23 ноябрь күндөрүндө оор атлетика боюнча Олимпиада чемпиону Каныбек Осмоналиевдин байгесине эл аралык мелдеш болуп өттү. Биздин спортчуларыбызда бул намыскөйлүк болуш керек. Айткандан кайтпаган, кылам деген нерсени кылып, Кыргызстан намысына жарайм деген бул ар бир бизде жана бизден кийинки эмелерде сезим болуш керек. Намыскөйлүк бул спортсмендерге керектелүүчү эң бир жогорку деңгээлдеги качестволордун бири болуп эсептелет. Биз Кыргызстан үчүн эмне кылдык деген суроо менен алда койгон жеңишин элестетип, ар бир мелдешке аттанса, Кудай буйрса, ошо Кыргызстандын намысына жарайт деп ишенем. Сизди биринчиден ушул Олимпиада оюндарына жолдомо алышыңыз менен куттуктап кетмекчимин. Ошо жана да менин суроом мындайча болмокчу. Ошо сиз ушу кичинекей кезиңизде залга келишиңизге эмне себеп болду эле? Эмне болуп келип калдыңыз эле биринчи жолу залга? Залга баруумдун себеби өзүмдүн бул мамам аркылуу баргам. Мамам менен конокко ошо жанагы Каракол айылына баргам. Өзүм мамам ошо Каракол айылынан болот, Таятам тарыхына баргам. Ошо баягы кичинекей болгондуктан ошо Таятам үйүнө баргандан кийин баягы ошо Таятам кошуна өзүң менен тең балдардын баары кечинде залга барган экен. Ошол залдын тренери бул Дүйшекеев Байсейит агай болгон экен. Ошо балдар менен ээрчип, баягы өзүмдүн кызыгуум менен ошо залга барып калгам. Ушу спортко катышып атканыңызга үй бүлөңүз кандай карайт? Үй бүлөм аябай чоң таасири тийген катышканга, жана ошо азыркы момент менин карьерама биринчиден ата-энем, экинчиден байкем бар. Ошол байкемдин, по-моему, мындай таасири көбүрөөк деп ойлойм. Сиз азыр биздин агайыбыз менен күрөш көрсөңүз кандай дейсиз? Силердин агайыңар мен азыр оңойлуу утуп коет. Анткени агай менен шакирттин ортосунда андай тема болбош керек деп ойлойм. Негизи агайдын айтканы айткан, агай сени любой момент, канча Олимпиаданы утпасаң да, любой момент утуп коет. Спортчуларда жөнөкөйлүк менен көтөрүмдүүлүк болуш керек. Анткени бул жөнөкөйлүк бул адамдык касиеттердин эң бир жогорку деңгээли деп эсептейм.
жөнөкөйлүк менен көтөрүмдүүлүк менен бул көп нерсеге жетишсе болот. Жөнөкөй болсоң бул элдин назарына да калбайсың, элдин назарына калбаш керек. Ар бир нерсеге көтөрүмдүүлүк менен аракет кылсаң, чоң жетишкендикке ошо жөнөкөйлүк менен көтөрүмдүүлүккө жетсе болот. Ушул жерде отурган ар бирибиздин эле кыялыбыз болсо керек. Сиздей болуп, чемпион болуп, Олимпиадага жолдомо алыш биздин да ойлорубузда бар. Ошо сиздей болгубуз келет. Мүмкүн болсо ушу өзүңүздүн колуңузда тагынып турган кол саатыңызды белекке эстеликке таштай аласызбы? Сиз күрөштө канча жолу утулдуңуз эле? Көп эле жолу утулдум. Аны санаган эмесмин. Бирок ар бир утулуш сени кыйыны дагы алдыга жылганга бул эме түрткү берет. Күрөш сизге эмнеси менен жагат? Биринчиден бул күрөштө биздин пайгамбарыбыз күрөшкөн экен, сүннөт экен. Экинчиден бул эң таза эмгек, таза менет, таза бул өзүңдүн гана маңдай териң менен кандай десем атак даңкка жете турган нерсе болгон үчүн ошонусу менен жагат. Сиз башка өлкөлөргө чыкканда ошол өлкөлөрдө калгыңыз келдиби? Кыргыз болгондуктан мен дайыр жолу айтып кетейин, Кыргызстандын бир 10%-не башка өлкөлөрдү мындай теңеп болбойт. Андай ой болгон да эмес, менин оюмча болбойт дагы деп. Алдыга койгон максаттарыңыз жөнүндө айта кетсеңиз. Алдыда келаткан бул мелдеш, бул дүйнө жүзүндө эң чоң мелдештин бири болуп эсептелет. Бул 4 жылда бир гана боло турган Олимпиада оюндары. Ушу кыргыз элимдин күтүп жаткан нерсесин 2020 жылы бул жака алып келүү. Атабек байке көп ийгиликтерди каалайм жана көп ушу ийгиликтеги чемпионатка барганда утуштарды каалайм. Жана мен да Атабек байкедей болгон көп ийгиликтерди жетишти каалайм. Бүгүнкү встреча жакшы болду. Алдыга максаты чоң балдар аябай көп экен. Кудай буйрса ушундай балдар көп боло берсин. Бир гана Талас областында эмес, 7 областтын ар бир бурчунда болсун. Кыйын суроолор болду, анткени күтүлбөгөн суроолор көп болду. Өзгөчө жаштар эми азыркы жаштардын мындай деңгээли Кудай буйрса өйдүрөк деп ойлойм. Жакшы встреча болду. Бияка келип ошо кичинекей балдар менен маек куруп, баягы өзүмдү тааныштырып, булардын ой максатын билгеним үчүн мен абдан кубанычтамын. Кудай буйрса, колубуздан келишинче буга окшогон жолугушууларды көп өткөргөнгө аракет кылабыз. Ошо желекти өйдө көтөрүп, Кудай буйрса, Кыргыздын керегине жабаган Айсулуу эжеңдей болуп, чемпион мира, олимпийский чемпион бол.